Тез жардам унаасына жеңил унаалар жол бере берип, поезд дагы жол берет деп ойлогондой көрүнөт. Тез жардам унаасы менен поезд кагышып кетти. Комсомольск жана Амуреде поезд менен тез жардам унаасы кагылышып, бир адам каза болду. Бул тууралуу Рен ТВ каналы билдирди. Алдын ала маалыматтар боюнча окуянын кесепетинен 3 адам жабыркаган. Алардын бири алган жаракатынан улам жеринен көз жумган. Калган жабырлануучулар ооруканага жаткырылды. Азырынча кагылышуунун чоо жайы толук бериле элек. Москвада кыргыз таксистке ок чыгарган Cadillac үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу 2 айга камакка алынды. Бул тууралуу орусиялык маалымат каражаттары жазды. Маалыматка ылайык 39 жаштагы шектүү жаранга курал колдонуу менен жасалган бейбаштык беренеси боюнча айып тагылып, 3-февралга чейин камакка алынган. Эске салсак, кече 3-декабрда Москвадагы көчөлөрдүн биринде 2 адамдын ортосундагы пикир келишпестиктен улам бири экинчисине травматикалык тапанчадан ок чыгарып, натыйжада 34 жаштагы кыргыз жараны жаракат алган. Окуянын катышуучулары Дмитрий Махалов жана Алмамбет Абдрахманов аттуу такси кызматында иштеген кыргыз жараны болгон. Алмамбет Абдрахманов алган жаракатынан улам ооруканага жаткырылганы маалымдалган. Видеого лайк басып, жана каналдагы эң туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписация деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроочуну да басканды унутпаңыздар.